Балдар, бул сүрөттөрдү карагылачы балдар. Эмне окшоштугу бар? Бул көп кабаттуу үй, саат, колдор, 10 тыйын, Бул жерден эмнеси бул сүрөттөрдү чогултуп турат деп ойлойсуңар? Эмнеси окшош бул сүрөттөрдүн? Туура айтасыңар. 10 кабаттуу үй, саат 10 болду, 10 тыйын, анан 10 манжа, балдар? Туура. Биз силер менен 10 саны менен таанышабыз. 10 саны негизи бул кайсы сан? 0 саны балдар, 0 саны. 0 өзүнчө турганда эч нерсени билдирбейт. Ал бирдин жанында турганда гана 10 саны экенин билдирет. 10 саны балдар. 2 орундуу сан. 10 санынын жазылышын карайбыз. 10 саны 2 чакмакка жазылат экен балдар, карайбыз. 1 саны 1 чакмакка, 0 саны 2 чакмакка. Биз 1 менен 0 сандардын жазылышын билебиз, балдар. Келгиле сан катарында көрөлү. 1 катары менен санайбыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9дан кийин кайсы сан келет экен? 10 саны келет экен, балдар. 9 санынын арткы кошунасы 10 болот экен. Келгиле 10 санынын курамын көрөлү, балдар. Биз буга чейин 1ден 9га чейинки сандардын сан курамдарын билебиз, балдар. Ошондой эле бул жерде дагы 10 санынын гүлдөрүнүн жардамы менен таап үйрөнөлү. Мына, адегенде бул 10 санынын курамы, бизге 10 гүл берилди. 10 гүлдөн биз ушул 10 санынын курамын түзүшүбүз керек, балдар, мына. Адегенде мындай түздүк. 1, анан 9. 1 менен 9 бул 10 бул. Ооба, 1 менен 9дун суммасы 10. Келгиле эми орун алмаштыралы. 9 менен 1дин суммасы 10. 2 гүлдү өйдө жакка алып коелу. 2 менен ылдый жакта 8 гүл. 2 менен 8 бул 10. Ордун алмаштырсак, 8 менен 2 бул 10, балдар. Эми карайбыз. 3 гүлдү өйдө жакка алдык. 3 менен 7 бул 10. Орун алмаштырабыз. 7 менен 3 бул 10. Да карайбыз. Өйдө жакка 4 гүлдү алабыз. 4 менен 6 бул 10. Ушундой эле орун алмаштырсак, 6 менен 4 бул 10. Дагы бир гүлдү өйдө жакка алабыз, балдар. 5 менен 5 бул 10. 5 менен 5дин суммасы 10 болот экен, балдар. Балдар, эми китеп дептериңердеги тапшырмаларды аткаргыла.